Жаркын жетишкендиктер, жеңиштер жана эсте калаарлык премьералар, маданият жана спорт тармагы быйыл ушундай маанилүү окуяларга бай болду. Казакстандык өнөрпоздор, режиссерлор жана спортчулар өздөрүнүн уникалдуу таланттарын дагы бир жолу далилдеп, өлкөнүн маданий мурастарынын ар түрдүүлүгүн жана байлыгын дүйнөгө кеңири таанытты. Казак өнөрү дүйнөгө белгилүү Венеция биенналеси, Париждеги Гимми Азия искусство музейи сыяктуу искусство аянтчаларында көрсөтүлдү. Ал эми Франкфурт китеп жарманкесинде республика өзүнүн басма өндүрүмүн ийгиликтүү тааныштырды. Участие Казахстана в Казакстандын Франкфурте Бухмеш жарманкесине катышуусу тарыхый окуя. Биз маданий мурасыбызды гана эмес, классикалык жаш авторлорубузду жана басып чыгаруучуларыбызды да тааныштырабыз. авторов, наших издателей. Быйыл маданий дипломатиянын алкагында Тажикстан менен Түркмөнстанда Казакстандын маданият күндөрү өттү. Муну менен катар чет өлкөлөрдө Казакстандын имиджин калыптандырууда атамекендик кино тартууда маанилүү роль ойноду. Атамекендик режиссер Дания Саламаттын ажырашуу тасмасы 26 ирет Шанхайда өткөн эл аралык Алтын кубок кино форумунда мыкты деп табылды. Ал эми режиссер Асхат Кочунчериковдун Бооруна тартуу аттуу эмгеги Францияда уюштурулган фестивалда калыстар тобунун атайын сыйлыгына ээ болду. Белгилей кетсек, бул чыгарма кийинки жылы Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. 2024 жылдагы эң көрүнүктүү окуялардын бири 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Мелдеш улуттук спортту, салт санааны жана маданий мурасты даңазалаган уникалдуу окуя катары тарыхта калды. We should all, each of us, not only governments. Баарыбыз улуттук баалуулуктарыбызды көздүн карайгиндей сактап калышыбыз керек. Мындай жакшы иштерде жаштардын ролу өзгөчө. Ошондуктан мен жаркын келечек өкүлдөрүн жаш муундарды маданий жана руханий мурастарын сактоого, коргоого, баалоого жана сүйүүгө чакырам. Ошол эле учурда спорттун салттуу түрлөрү да өзгөчө орунду ээлейт деп эсептейм. To preserve, protect, cherish and love your national treasures, including traditional sports. Казакстандык спортчулар быйыл Парижде өткөн 33-чү жайкы Олимп оюндарында ийгиликке жетишти. Алар өлкө куржунуна 1 алтын, 3 күмүш жана 3 коло медаль жеңип алышты. Дүйнө мелдешинин алгачкы күндөрүндө Елдос Сметов өлкө тарыхында биринчи жолу дзюдо боюнча алтын медальга ээ болду. Ал эми спорттук гимнастикасынан Казакстанда алгачкы жеңишти Нариман Курбанов алып келди. Парижден рекорддук 9 медаль, анын ичинде 2 алтын медали менен пара олимпиадачылар да ийгиликке жетишти.